Саламатсыңарбы балдар? Менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен мен информатика мугалими Буйрук Алидяновна болмокчумун. Сабактын башында мен силерге адам дарак сыяктуу дегим келип турат. Дарак мөмөлөйт. Мөмөсү бышкан сайын ийилет. Адам да окуган сайын, билген сайын бой көтөрбөйт. Анын улуулугу жөнөкөйлүктө. Ошондуктан ар дайым билим алуудан токтобогула. Келгиле анда эмесе, өтүлгөн теманы бир эске салып алсак. Өткөн сабакта биз силер менен компьютердик байланыштар деген теманы өткөн элек. Анда эмесе, төмөнкү суроолорго жооп берип көргүлөчү. Компьютердик тармак деген эмне? Бир мекеменин, ишкананын гана чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармактар эмне деп аталат? Англисче server деген сөз эмне деп которулган? Телекоммуникация сөзү кайсы тилден алынган жана кандай маанини берет? Анда эмесе, жоопторун өзүңөрдүн жоңуңар менен салыштыргыла. Компьютердик тармак дегени маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы. Бир мекеменин, ишкананын гана чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармактар локалдык тармактар деп аталат. Ал эми англисче server деген сөз тейлөөчү түзүлүш деп которулган. Коммуникация сөзү грекче теле алыска жана латынча communicato байланыш деген маанини берген. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы интернет жөнүндө түшүнүк. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер интернет, анын келип чыгыш тарыхы, интернет коопсуздугу жөнүндө маалымат аласыңар. Интернеттин оң жана терс жактарын ажыратууга үйрөнөсүңөр. Өзүңөрдө маалыматтык маданиятты тарбиялоого үйрөнөсүңөр. Интернет деген эмне? Интернет англисче интернет, дүйнөлүк теле. Бул компьютерлердин бүткүл дүйнө боюнча бири-бири менен байланышкан эң тармагы. Бүткүл дүйнө боюнча 200 миллиондон көп киши интернеттен пайдаланат жана ай сайын алардын саны 2 миллионго кошулуп турат. Анда эмесе, интернеттин тарыхына көз салып көрөлү. Дүйнөлүк теле маанисиндеги интернеттин пайда болуу тарыхы 20-кылымдын экинчи жарымына барып такалат. АКШнын коргоо министрлиги согуш болгон учурда ишенимдүү маалымат алмашуунун бирдиктүү системин иштеп чыгууну чечип, Американын бир нече институттарына тапшырма берген. 1969-жылы 29 октябрда АКШнын DARPA деген агенттиги биринчи жолу ARPANET деп аталган тармак аркылуу 640 километр алыстыкта жайгашкан Калифорния университети менен Стэнфорд изилдөө институтунун компьютерлерин байланыштырышкан. Алгачкы билдирүү ARPANET күнүнө LO деген тамганы жиберүүдөн башталган. Чындыгында логин деген сөздү жөнөтүү пландалган. Бирок 2 тамгадан кийин түйүн менен компьютердин ортосундагы байланыш үзүлүп кеткен. Мына ошол себептенби бардык интернет сервистерине катталууда логин керектелет. 1982-жылы ARPANET TCP/IP аталыштагы бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет келип чыккан. 1992-жылы 6 августта колдонуучуларга алгачкы веб-сайт жарыяланган. Анда World Wide Web, бүткүл дүйнөлүк теле долбоору сунушталган. Анын түзүүчүсү Tim Berners-Lee болгон. Ушул күн баарына жеткиликтүү болгон интернеттин пайда болуу күнү катары белгиленип калган. Ал эми Кыргызстанга интернет 1995-жылдан тарта келе баштаган. Баарыбыз интернетти колдонобуз. Бул абдан кызыктуу. Бизди кызыктырган каалагандай маалыматты таап алуу мүмкүнчүлүгү. Жер шарынын каалаган бурчундагы адам менен сүйлөшүү, анын үнүн угуп, өзүн көрүп, хат, фотография,
видео файлдарды жөнөтүп, кайра жообун алуу. Интернет бул дүйнө менен жекеме-жеке да, ошондой эле көп кишилер менен бир мезгилде да байланыштын революциялык жолу. Интернетте эмнелер бар? Интернет көп кызыктуу нерселерди билгенге, эң алыс жактардагы адамдар менен байланышканга, ойлорубуз жана билимдерибиз менен бөлүшкөнгө, окуганга мүмкүндүк берет. Интернеттин эң эле кеңири таралган мүмкүнчүлүктөрү демек маалымат, коммуникация, кызматтар, программалар, жаңылыктар топтому экен. Азыркы статистика. Алгач пайда болгон коммуникациялык технологиялардын ичинен радио 38 жылда, телефондор 75 жылда, телевидение 13 жылдын ичинде дүйнө боюнча 50 миллион угарман жана көрөрман топтогон болсо, интернет пайда болгондон кийин 5 жылдын ичинде гана 50 миллион колдонуучуну топтой алган. Ал эми силер кызыгып ойной турган Angry Birds оюну 37 күндө ошончо колдонуучуга ээ болгон. Натыйжада интернет дүйнөдөгү эң бат жайылган жана эң оперативдүү маалымат булагына айланган. Статистикага караганда, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 75%-ын 10 жаштан 30 жашка чейинкилер түзөт. Интернеттин оң жактары. Дүйнөнүн булун бурчунан ар түрдүү досторду арттыруу мүмкүнчүлүгү чоң. Каалагандай типтеги, тилдеги, көлөмдөгү маалыматтарды кыска убакыт ичинде алуу же берүү мүмкүнчүлүгү. Үйдөн чыкпай туруп, дүйнөнүн каалаган жериндеги окуу жайларында дистанттык окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Ар түрдүү онлайн кызматтардан пайдалануу, товар сатуу же сатып алуу мүмкүнчүлүгү, электрондук каптыктар же интернет банкингдер, сүйүктүү музыка же фильмдерди каалаган көлөмдө, каалагандай форматта кыска убакыт ичинде жүктөп алуу же онлайн көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Бизнести өнүктүрүүдө социалдык тармактарды жарыя тактасындай пайдалануу. Ал эми интернеттин терс жактарын карап көрсөк, эл көп убакыттарын үнөмдөп, дүйнөлүк торчонун мүмкүнчүлүктөрүнөн жигердүү пайдаланып жатышкандыктары менен анын адамдын аң сезимине, жүрүм-турумуна терс таасири бар экенин психологдор айтууда. Компьютердин алдында көпкө чейин бир калыпта кыймылдабай отуруу көптөгөн ооруларды келтирип чыгарышы мүмкүн. Мисалы, бел омурткасынын жабыркашы, остеохондроз, көздүн тунуусу жана башка ушул сыяктуу оорулар. Интернетке кирген адам убакыттын өткөнүн байкабай калат. Ар түрдүү социалдык тармактар жана онлайн оюндар көз карандылыкка дуушар кылат. Булардын баары адамдын күнүмдүк режиминин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан интернетти чеги менен иштетүү сунушталат. Бышыктоо. Жогоруда айтылып өтүлгөн түшүнүктөрдү бышыктоо максатында интернет деген темада синклен түзүп көрөлү балдар. Биринчи сөзүбүз зататоч, интернет. Кийинки эки сөзүбүз аныкточ, пайдалуу, баалуу. Кийинки сөздөрүбүз этиш сөздөр. Пайдаланабыз, табабыз, сактайбыз. Кийинкиси сүйлөм, дүйнө менен байланыштырат. Жана акыркысы укмуш. Азаматсыңар, келгиле анда эмесе, бышыктоо иретинде мен силерге суроо берейин. Сабакка көңүл коюп отурган болсоңор, төмөнкү суроолорго оңой эле жооп таба аласыңар деп ойлойм. Биринчи суроо. Интернет алгач каерде, качан пайда болгон? Кыргызстандыктар канчанчы жылдан бери интернетти пайдаланып келишүүдө? Кийинки суроо. Интернетти пайдалануу учурунда компьютерде көп отуруу кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Анда эмесе, жоопторду салыштыргыла. Интернет алгач 1969-жылы 29-октябрда АКШда пайда болгон. Кыргызстандыктар болсо 1995-жылдан тартып интернетти колдонуп келишүүдө.
Интернетти пайдалануу учурунда компьютерде көп отуруу көздүн тунуусуна, омуртканын жабыркоосу, ачакандырооз, социалдык тармак жана оюндарга көз каранды болуу, монитордун электромагниттик нурдануу жана башка көптөгөн ооруларга алып келиши мүмкүн экен. Анда эмесе үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма интернет деген темада сиңкимени түзүүгө аракет кылып көргүлө. Интернет менин жашоомдо деген темада эссе жазган эсеңердин менин экранда көрүп турган электрондук почта даректериме жөнөтүшүңөр мүмкүн. Же болбосо WhatsApp, Viber же Telegram нөмүрлериме жазсаңар да болот. Анда эмесе сау болуңуз, соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.